Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Екатеринбургда өз баласын 300 000 рубльга саткысы келген кыргыз жараны 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу бүгүн 1-июлда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык башкармалык 2022 жылы Екатеринбургда сатуу аракетине байланыштуу бала ата-энесинин камкордугусуз калып, Свердлов облусундагы мамлекеттик социалдык тейлөө мекемесине убактылуу жайгаштырылганын белгиледи. Сатуу аракети үчүн Кыргызстандын 37 жаштагы жараны 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул убакыттын ичинде башкы консулдук тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүп, жашы жете элек балага жана анын апасына карата соттук процесстерге катышып, баланы Кыргызстанга кайтаруу үчүн документтерди тариздөө маселелери иштелип чыкты. Кыргызстан эмгек министрлигинин кызматкеринин коштоосунда Кыргызстандын жараны үйүнө учак менен келген деп айтылат министрликтин маалыматында. Булак супер кежи. Ош эл аралык аэропорту убактылуу жабылды. Себеби Ош эл аралык аэропорту техникалык себептерден улам убактылуу жабылды. Манас эл аралык аэропорту билдиргендей, аэропорт 1-июлда учактарды саат 19:00дон 22:00га чейин кабыл албайт жана жөнөтпөйт. МИА-ак түзүлгөн кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылууну суранат. Булак Назар Ньюс кежи. АКШда каза болгон кыргызстандыктын сөөгү мекенине 4-июлда жөнөтүлөт. Тышкы иштер министрлиги 1-июлда АКШда кыргызстандык жаран кырсыктан каза болду деген маалыматка байланыштуу билдирүү таратты. Учурда Кыргыз Республикасынын АКШдагы элчилиги жана Чикагодагы башкы консулдугу тарабынан маселенин маңызы боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча 4-июль күнү маркумдун сөөгүн жакын туугандарынын коштоосунда жөнөтүү пландалууда. Буга чейин АКШда жүк ташуучуну айдаган кырсыктан кыргызстандык каза болгону белгилүү болгон. Булак Назар Ньюс кежи. Орусиянын президенти Владимир Путин Абхазиянын президенти Аслан Бжаня менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу ишемби күнү 1-июлда Кремлде жарыяланды. Абхазиянын президенти сүйлөшүүдө Россия Федерациясынын жетекчилигинин мыйзамдуулукту жана конституциялык түзүлүштү коргоо боюнча аракеттерин толук колдой турганын билдирди. Абхаз тараптын демилгеси менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен Абхазия Республикасынын президенти Аслан Бжанянын ортосунда телефон аркылуу сүйлөшүү болду. Аслан Бжаня Орусия жетекчилиги тарабынан мыйзамдуулукту жана конституциялык түзүлүштү коргоо, жарандардын коопсуздугун жана өлкөдөгү стабилдүүлүктү камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан иш-аракеттерди толук колдой турганын билдирди деп айтылат маалыматта. Президенттер эки тараптуу күн тартибиндеги маселелерди, анын ичинде Абхазиянын социалдык экономикалык өнүгүү пландарын ишке ашырууну талкуулашты. Булак Назар Ньюс кежи. Президент Садыр Жапаров: Канышкыядагы аэропорт кандай берилсе толук ошондой кайтарып алгыла. Президент Садыр Жапаров Чаткалдагы Канышкы аэропортунун курулушун иштерин баштай тургандыгын айтты. Бул тууралуу ал Ысык көл аэропортунун аэробекетинин курулушуна капсула салган иш-чарада айтканын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык өлкө башчы Садыр Жапаров Чаткалдагы аэропорттун курулуш иштерин 2024 жылы жаз айында баштап жыл аягына чейин ишке берерин айтты. Кудайым буйруса Чаткалдагы аэропорттун курулуш иштерин эмдиги жылы жаз айында баштап жылдын аягына чейин ал аэропорту дагы кайрадан жандандырып ишке беребиз. Урматтуу аэропорттун жетекчиси, Канышкы айылындагы аэропорт 2000 жылдары эле облустук администрациянын балансына мыйзамсыз өтүп кеткен экен. Аны тез арада эртеңден баштап Манас аба майданынын карамагына өткөрүп алыңыз. Анткени жергиликтүү бийликтин рейс учурганга самолету жок. 2000 жылы кандай берилген болсо толук ошол бойдон аласыз. Эгер кокус эле менчикке бир нерселер салып алган болсо, сүрдүрүп саласыз, деди өлкө башчы. Булак супер кежи.